5-бөлүм. Ярдандын ар жагында деңиз тарапта жашаган аморлуктардын падышалары жана деңиз жээгиндеги Канаан падышалары Исраил уулдарынын алдында алар өтүп кеткенче Теңир Иордан суусун агызбай тартып турганын угушканда жүрөктөрү түшүп Исраил уулдарына каршы турууга кайраттары калбай калды. Ошол учурда Теңир Жашияга мындай деди: "Таш бычактарды жасап, Исраил уулдарын экинчи мертебе сүннөткө тургуз." Жашия таш бычактарды жасап, сүннөт дөбөсү деген жерде Исраил уулдарын сүннөткө тургузду. Исраил уулдарын Жашия сүннөткө отургузганын себеби бул: Мисирден чыккандан кийин согушка жарактуу эркектер чөлдө келе жатканда кырылып калышкан. Мисирден чыккан эл сүннөткө отургузулган, бирок Мисирден келе жатканда чөлдө төрөлгөндөр сүннөткө отургузулган эмес. Анткени Мисирден чыккандардын согушка жарактуулары Теңирдин үнүн укпай койгондору кырылып бүткөнчө Исраил уулдары 40 жыл чөлдө жүрүштү. Теңир алардын ата-бабаларына бизге берем деп ант берген сүт менен балаккан жерди көрбөйсүңөр деп ант берген. Алардын ордун балдары басты. Жашия аларды сүннөткө отургузду. Анткени алар сүннөткө отургузула элек болчу. Жолдо аларды сүннөткө отургузушкан эмес. Элдин баары сүннөткө отургузулгандан кийин айыккыча өз станында, өз ордунда калды. Анан Теңир Жашияга мындай деди: "Бүгүн мен силерден Мисирдеги маскаралыгыңарды алып салдым. Ошол себептүү ал жер бүгүнкү күнгө чейин Гилгал деп аталат." Исраил уулдары станы менен Гилгалда турушту да айдын 14-күнү кечинде Жерихо түздүгүндө Пасах майрамын өткөрүштү. Пасахтын эртеси бул жердин жемиштеринен жей башташты. Ачыткысыз нан менен куурулган данды дал ошол күндөн баштап жей башташты. Алар бул жердин жемиштеринен жей баштаган экинчи күндөн тартып асмандан манна түшпөй калды. Ошондон баштап Исраил уулдарында манна болгон жок. Бирок ошол жылы алар Канаан жеринин жемиштеринен жешти. Жашия Жерихого жакын жерде турган эле. Анан ал башын көтөрүп караса, колунда жалаңдаган кылычы бар киши турган экен. Жашия жанына келип: "Биздин кишисиңби же душмандарыбыздансыңбы?" деп сурады. Ал мындай деп жооп берди: "Жок, мен Теңирдин кошуундарынын жол башчысымын. Эми бул жерге келдим." Ошондо Жашия жерге жүзтөмөндөп жыгылып таазим кылып, андан: "Менин мырзам өз кулуна эмне дейт?" деп сурады. Теңир кошуунунун жол башчысы Жашияга мындай деди: "Бутуңдагы бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык." Жашия ошондой кылды. Жерихонун эшиги жабылды. Исраил уулдарынан корккондуктан анын эшигин жаап коюшту. Андан эч ким чыккан да жок, ага эч ким кирген да жок. 6-бөлүм. Ошондо Теңир Жашияга мындай деди: "Мына, мен Жерихону, анын падышасын жана андагы эң күчтүү адамдарды сенин колуңа салып берип жатам. Согушка жарактуулардын баардыгы шаарды курчап, аны күнүнө бир жолу айланып чыксын. 6 күн ошенткиле. 7 ыйык кызмат кылуучу кочкордун мүйүзүнөн жасалган 7 сурнайын келишим сандыгынын алдында алып жүрсүн. 7-күнү болсо шаарды 7 жолу айлангыла. Ыйык кызмат кылуучулар сурнай тартышсын. Кочкордун мүйүзүнөн жасалган сурнай тартылганда, сурнай үнүн укканыңарда бүткүл эл жер жаңырта кыйкырык салсын. Ошондо шаардын дубалдары түбүнө чейин урайт. Бүт эл алардын ар бири турган жеринен шаарга бет алсын." Нундун уулу Жашия Исраилдин ыйык кызмат кылуучуларын чакырып, аларга мындай деди: "Келишим сандыгын көтөрүп жүргүлө. 7 ыйык кызмат кылуучу болсо, Теңирдин келишим сандыгынын алдында кочкордун мүйүзүнөн жасалган 7 сурнайды көтөрүп жүрсүн." 131 забур. Теңир дөөттү эсте, анын бардык кайгысын эсте. Анын Теңирге кандай ант бергенин, Жакыптын кудуреттүү Кудайына кандай убада бергенин эсте. "Мен өз үйүмө кирбейм, өз төшөгүмө жатпайм, көзүмдү ирмебейм, кирпик какпайм. Теңирге жай тапмайынча, Жакыптын кудуреттүү Кудайына турак жай тапмайынча уктабайм. Мына биз аны Ефратада турат деп укканбыз. Биз аны Жахар талааларынан таптык. Анын келишим сандыгы турган жерге баралы, анын бутунун алдына жыгылып таазим кылалы. Теңир, тур, өзүң турган жерге кел. Сени менен кошо өзүңдүн кудуретиңди көрсөткөн келишим сандыгыңда келсин. Сенин ыйык кызмат кылуучуларың адилеттикти жамынышат, сенин ыйыктарың кубанышат. Өз кулуң дөөт үчүн өзүңдүн майлаганыңдын жүзүн четке какпа. Теңир дөөткө өз чындыгы менен сенин тактыңа сенин тукумуңдан отургузам деп убада берген. Андан баш тартпайт. Эгерде сенин уулдарың менин келишимимди жана аларга үйрөткөн аяндарымды сакташса, анда алардын уулдары да түбөлүк сенин тактыңда отурушат. Анткени Теңир Сионду тандап алды, аны өзүнө турак жай кылууну каалады. Бул менин түбөлүк жайым, ушул жерге жайгашам, анткени мен ушул жерди жактырып калдым. Анын тамагына бата үстүнө бата берем, анын жардыларын нанга тойгузам. Анын ыйык кызмат кылуучуларына куткарылуу кийгизем, ошондо анын ыйыктары кубанышат. Ал жерде дөөттүн мүйүзүн кайрадан көтөрөм, өзүмдүн майланганыма чырактан коем. Душмандарына маскарачылык кийгизем, ал эми анын башында таажы жаркырап турат.
132 Zabur. Bir tuğandardын чогуу жана ынтымактуу жашаганы кандай жакшы. Кандай сонун? Бул Арундун башына коюлуп, сакалына, чапанынын этегине аккан кымбат баалуу зайтун майы сыяктуу. Бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүүдүрмү сыяктуу. Анткени Теңир ал жерге өзүнүн батасын, түбөлүк өмүрдү берген. 133 Забур. Түнкүсүн Теңирдин үйүндө турган Теңирдин бардык кулдары Теңирди азыр даңктагыла. Колдоруңарды ыйык жайга сунгула жана Теңирди даңктагыла. Асман менен жерди жараткан Теңир сага Сиондон батасын берет. 65 бөлүм. Мен мени сурабагандарга ачылдым. Мени издебегендер мени табышты. Менин ысымым менен аталбаган элге мына мен дедим. Мен баш ийбеген, жаман жол менен жүргөн, өз ойлору менен жүргөн элге, токойлордо курмандык чалып, кыш үстүндө жыпар жыттуу зат түтөтүп, мени дайыма ачууланткан, мүрзөлөрдө отурган, үңкүрлөрдө түнөгөн, чочконун этин жеген, идиштерине жийиркеничтүү тамак бышырган элге бир күн бою колумду сунуп турдум. Ал эл, токто, мага жакындаба, анткени мен сенден ыйыкмын дейт. Ал эл менин таноом үчүн түтүн, бир күн бою күйүп турган от. Менин алдымда мындай деп жазылган: унчукпай калбайм, жазалайм. Аларды мыйзамсыздыгына жараша жеткире жазалайм. Силерди мыйзамсыздыктарыңар үчүн дейт Теңир. Тоолордо жыпар жыттуу зат түтөтүп, адырларда мени шылдыңдаган ата-бабаларыңардын мыйзамсыздыгы үчүн жазалайм. Аларды мурунку иштерине жараша жеткире жазалайм. Теңир мындай дейт: жүзүмдүн шиңгили ширелүү болуп турганда ага зыян кылба, анткени ал бата алган дешет. Ошол сыңары бардыгын өлтүрбөш үчүн мен өзүмдүн кулдарым үчүн ушундай кылам. Жакыптан тукум чыгарам, жүйүттөн менин тоолорума мурасчы чыгарам. Менин тандалган адамдарым ал жерде ээлеп алышат. Менин кулдарым ал жерде жашап калышат. Шарон койлор үчүн жайыт болот. Акор өрөөнү мен издеген өз элимдин өгүздөрүнө жата турган жай болот. Ал эми Теңирди таштаган, менин ыйык тоомду унуткан, гат үчүн дастаркон даярдаган, мен үчүн чөйчөк толо шарап куйган силерди болсо, мен кылычка салып берем. Баарыңар мууздалууга тизе бүгүп бересиңер, анткени мен чакырганда силер жооп берген жоксуңар. Мен сүйлөгөндө силер укпай койдуңар, тескерисинче менин көз алдымда жамандык кылдыңар, мага жакпаган нерсени тандап алдыңар. Ошондуктан Теңир мындай дейт: менин кулдарым жешет, силер болсо ачка болосуңар. Менин кулдарым ичишет, силер болсо суусайсыңар. Менин кулдарым кубанышат, силер болсо уятка кыласыңар. Менин кулдарым жүрөктөрүнүн кубанганынан ырдашат, силер болсо жүрөгүңөрдүн кайгысынан кыйкырасыңар, рухуңардын кыйналганынан боздоп ыйлайсыңар. Өзүңөрдүн ысымыңарды менин тандап алган адамдарым үчүн каргышка калтырасыңар. Сени Кудай Теңир өлтүрөт. Өзүнүн кулдарым болсо башка ысым менен атайт. Ал ысым менен ким өзүнө жер үстүндө бата берсе, ал чындыктын Кудайынан баталат. Ким жер үстүндө ант берсе, ал чындыктын Кудайы менен ант берет, анткени мурунку кайгылар унутулат жана менин көз алдымдан жок болуп кетет. Анткени мына, мен жаңы асманды жана жаңы жерди жаратып жатам. Мурункулар мындан ары эскерилбейт, ойго да келбейт. Силер болсо мен жаратканга кылымдар бою кубанып, шаттанасыңар, анткени мына, мен Иерусалимди шаттык менен жаратып жатам, анын элин кубаныч менен жаратып жатам. Мен Иерусалимге кубанам, өз элиме сүйүнөм, эми анын ичинде ыйдын үнү, боздогон үн угулбайт. Ал жерде эми жетер жашына жетпеген ымыркай бала же кар адам болбойт. Анткени 100 жаштагы адам жаш бойдон өлөт, бирок 100 жаштагы күнөөкөр каргышка калат. Жаңы үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашашат. Жүзүм зарларды отургузуп, мөмөлөрүн жешет. Алар башка бирөө жашаш үчүн үй курушпайт, башка бирөө жеш үчүн жүзүм зар отургузушпайт. Анткени менин элимдин өмүрү дарактын өмүрүндөй болот. Мен тандап алган адамдар өз эмгегинин үзүрүн көпкө чейин көрүшөт. Алар текке эмгектенбейт, балдарын кайгы үчүн төрөбөйт, анткени алар Теңирдин батасын алган тукум болот. Алардын укум тукуму өздөрү менен бирге болот. Алар чакыраарда мурун эле мен жооп берем. Алар сүйлөп жатканда эле мен угам. Карышкыр менен козу бирге жайылат, арстан өгүздөй болуп саман жейт. Ал эми жылаандын тамагы топурак болот. Алар менин ыйык тоомдун эч бир жерине зыян келтирбейт, жамандык кылбайт дейт Теңир. 13 бөлүм.
Ошол күнү Иса үйдөн чыгып, көлдүн жээгине барып отурду. Жанына көп эл чогулуп калгандыктан ал кайыкка түштү. Эл болсо жээкте турду. Ошондо Иса аларга үлгү насаат аңгемелер менен көп насаат айтты. Ал мындай деди: себүүчү үрөөн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөндөр жол боюна түштү. Канаттуулар учуп келип аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөндөр топурак аз, таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан алар тез эле өнүп чыкты. Бирок күн чыкканда соолуп, терең тамырлай албай куурап калды. Кээ бир үрөөндөр тикенектин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды. А кээ бир үрөөндөр жакшы топуракка түшүп, бири 100 эсе, бири 60 эсе, бири 30 эсе түшүм берди. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Шакирттери жакын келип Исадан: эмне үчүн сен аларга үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөп жатасың? Деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: силерге асман падышачылыгынын сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Аларга болсо берилген жок. Анткени кимде бар болсо ага дагы берилет, анда мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат. Аларга үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөгөнүмдүн себеби, алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да угушпайт, жана түшүнүшпөйт. Ишаянын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат. Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. Анткени бул элдин көкүрөгү сокур болуп калган, кулагын жаап, көзүн жуумуп алган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, түшүнүшпөйт жана айгыш үчүн мага кайрылышпайт. Ал эми силер көзүңөр менен көрүп, кулагыңар менен угуп турганыңар үчүн бактылуусуңар. Силерге чындыкты айтып коеюн. Көп пайгамбарлар жана адил адамдар силер көргөндү көрүүнү каалашкан, бирок көрүшкөн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок. Эмесе себүүчү жөнүндөгү үлгү насаат аңгеменин маанисин угуп алгыла. Асман падышачылыгы жөнүндө сөздү угуп, бирок түшүнбөгөн адамга амал көй келет да анын жүрөгүнө себилгенди уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөөн мына ушуну билдирет. Таштак жерге түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат да дароо кубаныч менен кабыл алат. Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай албагандыктан ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же куугунтук болгондо ал дароо баш тартып кетет. Тикенектин арасына түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү жана байлыкка азгырлуу сөздү басып салат да сөз жемиш бербей калат. Жакшы жерге түшкөн үрөөн сөздү угуп түшүнгөн адамды билдирет. Ал 100 эсе, же 60 эсе, же 30 эсе түшүм берет. Иса аларга дагы башка үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Бир адам өз талаасына жакшы үрөөн септи. Эл уйкуда жатканда анын душманы келип, буудай арасына отоо чөптүн уругун сээп кетти. Буудай башалып калганда отоо чөптөр да өсүп чыкты. Ошондо үйесинин кулдары келип: "Кожоюн, сен талааңа жакшы үрөөн сеппедиң беле? Бул отоо чөптөр кайдан пайда болду?" деп сурашты. "Муну душман кылды" деп жооп берди үйеси. Кулдары: "Эгерде кааласаң биз барып аларды жулуп таштайбыз" дешти. Бирок үйеси: "Жок, отоо чөптөрдү жулам деп буудайды кошо жулуп аласыңар. Тим койгула, орок маалына чейин экөө чогуу өсө берсин. Орок маалы келгенде мен орокчуларга адегенде отоо чөптөрдү оргула да боо кылып байлап өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла деп айтам" деди. Иса аларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгы талаага себилген сары кычыдан окшош. Ал уруктардын ичинен эң кичинекейи болсо да өсүп чыкканда бардык өсүмдүктөрдөн чоң болуп дарак айланат. Канаттуу куштар учуп келип анын бутактарына корголошот. Иса аларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгы камыр ачытыш үчүн 3 ченем унга салынган ачыткыга окшош. Иса булардын баарын элге үлгү насаат аңгемелер менен айтты. Ал үлгү насаат аңгемесиз сүйлөчү эмес. Пайгамбар аркылуу айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат. Дүйнө жаратылгандан бери жашыруун болуп келе жаткан сырларды айтып берем. Иса элди таратып жиберип үйгө кирди. Ошондо шакирттери жанына келип, талаадагы отоо чөптөр жөнүндөгү үлгү насаат аңгеменин маанисин бизге түшүндүрүп берчи дешти. Иса мындай деп жооп берди.
Жакшы үрөөн сепкен адам бул адам уулу. Талаа болсо дүйнө. Жакшы үрөөн асман падышачылыгынын уулдары, отоо чөптөр шайтандын уулдары. Отоо чөптөрдү сепкен душман бул шайтан. Орок маалы дүйнөнүн акыры, орокчулар болсо периштелер. Отоо чөптөр орулуп өрттөлгөндөй эле бул дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Адам уулу өз периштелерин жиберет. Алар күнөөгө түрткөн бардык нерсени жана мыйзамсыздык кылгандарды анын падышачылыгынан алып, жалындап күйүп турган отко ыргытат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ошондо адил адамдар өздөрүнүн атасынын падышачылыгында күн сыяктуу жаркырашат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып кайра жашырып койду. Барып кубанганынан колунда болгондун баарын сатты да ал талааны сатып алды. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып жакшы балыктарды идиштерге салып алышат. Ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Иса шакирттеринен булардын баарын түшүндүңөрбү деп сурады. Алар ага түшүндүк деп жооп беришти. Ошондо ал шакирттерине, ошондуктан асман падышачылыгы жөнүндө насаат алган ар бир мыйзам окутуучу өз казынасынан жаңыны да эскини да алып чыккан үйесине окшош деди. Иса бул үлгү насаат аңгемелерди айтып бүткөндөн кийин ал жерден кетти. Өз жерине келип синагогаларда элди окута баштады. Эл таң калып мындай деп айтып жатты: мындай акыл менен мындай күчтү ал кайдан алган? Бул жыгач устанын эле уулу эмеспи? Мунун энесинин ысымы Мариям, бир туугандары болсо Жакып, Жусуп, Шимон жана Жүйүт эмеспи? Карындаштарынын баары биздин арабызда эле жүрүшөт го. Ал мындай акыл менен мындай күчтү кайдан алган? Ошентип алар Исаны кабыл алгылары келген жок. Иса болсо аларга: пайгамбар өз жеринен, өз үйүнөн башка жерде урматталат деди. 58. Алардын ишенбестигинен улам Иса ал жерде кереметтерди көп көрсөткөн жок.